Амансыздарбы, Супертонун жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, аты жөнүм Кадимет Даняров. Бүгүн биз бага айтып атпадык, адам баласы качан ооруганда өзүнүн башындагы алтын тажын көрөт деп. Дал ушундай агабыз буга чейин билебиз, ишмердүүлүгүн билебиз. Кайрымдуу Бол коомдук фондунун негиздөөчүсү, жетекчиси Азамат Байматов агабыздын бүгүн ишмердүүлүгү менен таанышабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Шүгүр Кудайга чек шүгүр. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Амансызбы? Аманчылык Кудайга шүгүр буйруп. Эми турбай отуруп маектешели, келиңиз, Келсеңер, келгиле отуруп алып. Келгиз. Сөзүбүздү улайлы буйруса. Ушул фонддун ачылганына эми быйыл 7 жыл болот, Ооба, буйруса. Анан 7 жашта тагырага. 7 жашта. Ушул фондко келип калганыңыздын себеби? Фондко келип калган негизги себеби бул эми жан дүйнөмдө бир жакшы нерсе, сезимдер жашайт экен адамда. Багы бул жаш баламда адам болуп жаралгандан кийин сезимдер жашайт экен адамдачы. Сүйүү сезими, Кудайды сүйүү, ата-энени сүйүү, мекенди сүйүү, мунун баардыгы ушул сезимдерден экен. Анан менин да жан дүйнөмдө ушул адамдарга бир жакшылык кылуу сезими жашап келген. Анан анын катарында дагы бир себеби, чоң себеби, мен өзүмдүн да атам оор дарт менен чалдыгып, больница чыгарып койгон учур сааттар биздин үй бүлөбүздө өткөн. Ошол себептен баягы ушундай кыйынчылыкты мен жакындан түшүнгөндүктөн анан ушул жаатта бүгүн мындай сапарымды улап келем. Эгерде мен өзүмдүн жеке жашоом менен алып болушуп жашай турган болсом, демек мен үй бүлөмдүн гана айланасында, жакындарымдын гана эсинде болот экенмин да. Мен жакшы сөздөрдү уккам, жакшы адамдар менен. Анан ошолордун ушундай бир эмеси, кеңеши мага чоң түрткү берди да. Анан мисалы, эгер коомчулукта, мисалы ошол эле биздин Чыңгыз атабызды карасак, жазуучулугу менен бүгүн коомдо тарыхта өзүнүн чоң орду, өзү жок болсо да өлбөс бир эмесин жасап кетти. Ошону менен эле бирге биздин алымыбыз, Чубак устаз эмне деген мисалы иштер жасашты. Мисалы ошого окшогон нерселер биздин аталарыбыздын кылган иш аракети, жана мен өзүмдүн дагы чоң атам Байматул Жүсүпбек дагы жакшы бир эл үчүн жакшы иштер жасаган инсандардын бири. Мен өзүмдүн атам дагы мына ушундай бир жакшылык кылуу жолунда. Ошондой биздин аталарыбыздын кылган иши мага дем күч кубат берип, анан ушул ишти кылып, коомчулукка иш кылып калуумдун дагы бирден бир себеби мына ушул жаатта да. Анткени мен чоң атамдын дагы эмгегин эске алып, биздин айылга көчөгө аты берилген инсан. Анан ошого окшогон сыяктуу нерселер менен дагы отуруп алып ойлонот экенсиң да. Эгерде бүгүн жакшы ишти кылып, элдин эсинде калсам, эртең күнү эл эмгектен эскерет экен. Ошон үчүн бул эмгегибиз бүгүнкү жашообуздагы аракет жана эртеңки бул дүйнө акыретибиз үчүн. Атаңыз туурасында сурагым келип турат азырчы. Бир кездерде айылда чоңоюп эле мечитти карап, ошол мечитте балким жашап, тер четин карап, ошентип жүргөнүн угулсуз. Ошол эми бүгүнкү күндө атам мечитти карап, ал кишинин дагы мага өтө көп жашоодо чоң кеңештери, менин ушул жолдо сапарларда болуп аткандыктагы көп бир адамгерчиликтүү эмени басышым, кадамдарды басышым үчүн атамдын эмеси өтө чоң. Эмгеги чоң. Ушундай кеңеши ал инсандын мага берген бата тилек дуасы, ошол бүгүн бар кезинде көбүрөөк аталар үчүн, энелер үчүн көбүрөөк кам көрүп, алардын көңүлүн көтөрүп калууга да мындай бир убактан пайдаланып чакырык кылат элем да. Анткени биздин кымбат өмүрлөр өтүп жатат. Үйдө биздин асыл адамдарыбыз болгон ата менен эне өздөрүндө ошончолук бардар болсо дагы, ал канчалык болсо дагы, бирок балдардын мээримине муктаж экендигин айткым келет да. Мен бул жашоодо анча нерселерди айрым адамдардан баягы кээ бир адамдар эрте чоңоюп кетет экен да. Мен дагы ойлойм да, ошол мен жашоодо мындай бир нерселерге эрте жетилип, анан эрте мындай эме болсо керек деп ойлойм да азыркы учурда. Анткени себеби баягы өзүм арттагы эмемди карап, өмүрүмдү баскан изимди карап, анан ошого сара эсеп салып ойлоном да. Себеби мен 19 жашымда үйлөнгөм да. Анткени 19 жашта балдар азыркы учурда мындай жаш эле оюнга тойбой эле жүрүп ойноп жүргөн балдардай көрөм. Өзүм балам деле бүгүнкү күндө 20да да. Анан ойлойм да, ошол мен 19 жашында үйлөнүп, келинчегим 17 жашта болчу. Анан турмуш жолуна аттандык, чоң жоопкерчилик экенин сездим. Эрте балалуу болдум 20 жашымда. Андан кийин ал менен бир тапчырка эмес, 2 тапчырка алышка өттүм. Мындай уламдан улам жоопкерчилик. Бүгүнкү күндө 2 уул, 3 кызым бар. 5 баланын атасымын. Биринчиден ошо Кудайга рахмат, ушундай бир үй бүлөмдү мага бергендигине. Экинчиден өзүмдүн ата-энеме рахмат, ушундай мени үйлөнүп жайлантып өзүнүн милдетинен кутулгандыгынан. Үчүнчүдөн кайнатам менен кайненеме рахмат айтам да. Ошондой тарбия берип, тарбиялаган кыз мени жашоодо кыйнабай, кыйынчылыкка туш кылдырбай туруп, менин жашоодо жакшынакай өмүр сүрүшүмө чоң себеп болуп атат.
Ошон үчүн ушул убакыттан пайдаланып мен ыраазычылыктарды билдиргим келет да. Бүгүнкү күндө Азамат Байматов ошол кичи мамлекетим дагы бүгүнкү күндө өсүп, балдарым студент болуп калды, анда кызым балам уже 2-курсту бүттү да. Ал эми экинчи кызым 11-класста окуйт быйыл. Андан кийинки кызым 10-класс. Андан кийинки улум 8-класс. Андан кийинки кызым 6 жашта. Уда экен, э? Анан 6 жаштагы кызыңыз сурайбы? Ата, сиз эмне жумуш кыласыз? Аякта иштейсиз, эртең менен кетесиз кайра, кечинде келесиз депчи. Бир башкача немесин айткан учурлар болот да, бир башкача түшүнүктүү да. Анан келсем, ата дейт, биз менен да жашаңызчы дейт да. Көрдүң да, талапты карачы, жаш өздөрү кичек болсо дагы акылы чоң немесин айтыпчы. Келгенде телефонду коюп кеткиче, жок дегенде кеткиче мен менен ойноңузчу деп мындай бир эмесин айтат да. Катуу уялгам да, мен уялтканда, анан ошондон кийин аябай эсимде, уштап үйгө барганда ошо кызымдын айтканын угуп, телефонумду сразу өчүрүп, анан көп байланышта болбогонго аракет кылып, кызыма, балдарыма көңүл буруп, эмеде болгонума ошол 5 жаштагы кызым дагы акылы чоң себеп да. Алгачкы ишмердүүлүгүңүзгө азыр көз чаптыралычы. Алгачкы чыгып, жаңадан фонд түптөлүп, мындай бир чакыруулар түшүп, кел Азамат, бизде ушундай бир көбөй болуп атат деген учур келип алганда, алгачкы күнүңүздү эстебейлиби? Алгачкы күн бул фонд ачыла электе эле кайрымдуулук иш менен алек элем да. Анткени мен дагы жеке ишкерчилик менен алектенем. Муну да баса белге айткан болсом, элде да ар кандай түшүнүк болуп калат. Ошону баса белгилеп коюңуз. 2006-жылдан бери мына биздин Талас областында мен чакан ишкерчилик менен алектенип баштагам. Өзүм 2003-жылы мен үйлөнгөм, баш кошком. Андан кийин 2 жыл аралыгында бизде жаңы турмуш болуп, чындыгында кыйналуу болуп атты да ошол мезгилдерде. Анан бай турмуштун эмеси, кыйынчылык адамды бир эмеге түртөт экен, изденүүгө. Анан мен да издендим элдин катарында, ошол менен бирди экини кылыш максатында изденүү жасап, анан бизнес жолуна түшүп, сүрөт кызмат, жана ошондой эле видео тартуу, тасма тартуу, тойлорду. Ошого окшогон сыяктуу да. Анан кийин машина алдыртып Англиядан досторум менен. Аларды алып келип, машина алып келип сатып, ушинтип жүрүп, кыскасы бул ишке аралашып калдым. Сиз мисалы Индияга барып келип атасыз, бага жардамга муктаж инсандарды алып барып, дарылап, кайра келип атпайсызбы өлкөбүзгөчү? Ошол учурда сиздин каражатыңыз, сиздин чыгымыңыз, тиги жардамга муктаж инсандардын чыгымы, барып келишин ким төлөйт деген суроо да. Мисалы бүгүнкү күндө ошол менин Индияга барып келишимдеги кээ бир учурлардагы жагдайлар мындай болот да. Элдер мисалы каражат топтолгондо элдерге чогулуп атпайбы? Ошо чогулуп аткан каражатка кайрымдуу болуп коомдук фонду өзү дагы мындай жашаш керек да. Фонд өзү дагы өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүш керек. Бул мотор да, бул машина. Бирок кайрымдуу бол деген машина жүрүш үчүн бензин куюш керек. Жана башка иштер бар, документ иштери бар, кагаздар бар, аренда деген бар. Ушунун баардыгын камтый турган маселе бул бүгүнкү күндө ошол элден чогулуп аткан каражаттын 5% ошол фонддун ишмердүүлүгүнө жумшалат. Ошол эле каражат менен мисалы баскан турганыбыз жана башка аракеттер ошондон камтылат. Буну дагы бир налог салган катары налогчу катары эмес да. Биз сунуштайбыз. Эгерде сиздер ушундай кылса кандай карайсыздар? Бул фонд силерге жардамы тийип аткандай эле дагы силерден кийинкилерге жардамы тийишин каалайсыңарбы? Кааласаңар өзүңөрдүн жан дүйнөңөр менен, түшүнүү менен гана бергиле. Ыраазы болуп. Анан бул акчаны чогултканда деле элге силердин үнүңөрдү жеткизип, каражат топтоп бергенге фонд толугу менен максималдуу аракетин жасап атат. Ошол себептен акча чогулуп атат. Анан чогулган каражат менен ошол өзүбүздүн барып келүү, жол кире жана башка маселелер мына ушул жол менен камтылып келет. Анан кийинки жагдай ошол эле клиникалар менен Индиядагы клиникаларга элдердин барганында, келгениндеги маселе толук камтылат жоопкерчилик мененчи. Бүгүн эл эмнеден жаңылып атат? Эл эмнеден алданып атат? Эл бүгүн ортомчулардын ортомчулугундагы ортодо жеп койгон акчадан кыйналып атат. Эл карапайым эл тыйындап чогултуп берип, бирок миллиондорду тияка жегизип коюп атабыз. Биздин фонддун негизги максаты ушул. Жегизбей. Түзмө-түз. Ортомчусу жок эле, тиги бирөөгө сүйлөшсөк, тиги сүйлөштүк, анан ал бирөөнөн бирөө барып келиптир деген сыяктуу жөн эле жөө-жомоктор менен эле, кур сөздөр менен эле барып аткандар бар. Бул жерде бүт документ алдуу, келишим менен негизинде ошо клиника кандай жоопкерчиликтерди алган? Биз талап кылганбыз, өтүнүч кылганбыз. Келген ар бир пациент квитанция менен төлөсүн төлөмдөрү. Квитанциясы жок төлөм төлөнбөсүн. Квитанция менен төлөм төлөнгөн жерде ортомчулук кылып, жанагындай өзүнүн кызыкчылыгын кыпчып, акча жеп кеткендер болбойт. Алданган учур болду эле ушундай ортомчуларга. Болгон. Мен алгач бир ошол алгач жолу жөнөткөндө $35,000 айтып эметишкен.
Анан бүгүнкү күндө мына 250-ге жакын мекендеш жакшырып, мекенибизде жашап жатат. Мен бул жерден айткым келет да, мындай адамга бир iPhone алып берип койсоң, кандай сүйүнүп, бакырып, кыйкырып, кубанычы, курсантчылыгы мындай жүзүнө чыгып, сүйүнүп атышат да. iPhone эч нерсе эмес. Элге айткым келет да, элим, журтум, бүгүн ошондой өмүр менен өлүмдүн алдында жаткан канча замандаштарыбыз жашап жатат. Адамдар согушта деле бири-бирине жардам бериптир го. Келгилечи, биз да жардам кылып коелу. Бир үйдө кыргыз өсүп келаткан жаштар, балдар, кыздар атасы менен энесинин мээримине муктаж болуп калбаса экен, ушуга бир пайдабыз тийип калсынчы деген чакырыгыбыз жерде калбастан, бүгүн ошол балдар ата мээриминде кучагында жакшынакай чоңоюп атканына сиздер себепкер болдуңуздар. 250 адам деп айтканга цифрасы аз болуп аткандыр. Бирок бунун ичинде миллиардтар бар экендигин билгиле. Миллиардтаган сом бар экендигин билгиле. Себеби бир операция $30,000, $35,000 камтып жатат. Бул бир эле адамга 3 миллион, 4 миллион сом кетип аткан каражат. 250 кишини алсаңыз канча каражат? Мисалы, бир жылда канемет 100 адам барып пересадка болот экен Индияга. Мен эсепке алып көрдүм да. 100 адам. 100 адам $30,000 эле орточо эсеп менен бергенде, бул жерде деген цифра бүгүнкү күндө мынакей $3 миллион болуп атпайбы? Көрдүң? Азыр айтып калдыңыз го, кадр сыртындачы 29 үй салынат депчи. Анан бул видеоңузда көрсөтүп кеттиңиз го. Ошол туурасында келиңиз. Сиздин ишмердүүлүгүңүз башталгандан бери ушинтип бардыгын ушул китеп жүзүндө түшүргөнсүз. Бага алгачкы жашоосу, андан кийин кантип оңолгондугу тууралуу келиңиз. Бул жакта канча үй бүлө бар азыр болжол менен? Бул жерде 29 үй бүлө бар. 29 үй бүлө бар. Канемет. Бул жерде мынакей. Алгачкы кайрылганда мындай ый көз жаш менен, кайгы көз жаш менен кайрылышып атпайбы? Анан ушул кайгы көз жашы мынакей. Бүгүнкү күндө мына мынтип кайгы менен кайрылып, анан биз барып кайгысын тең бөлүшүп, анан бул жерде мүмкүн болушунча аракет жүрүп, анан ошо кайгы көз жашы мына мынтип кыймылдардын аракеттин негизинде мынтип жүзүнө жылмаюунун эмеси келип, жакшылыктын жашы, кайгынын көз жашы кубанычтын көз жашына айланды. Азыр бага айтып калдыңыз го, бул жакшылыктын, кубанычтын көз жашы депчи. Айрымдары бар. Сөз түрдө мисалы жакшылык кылган болсоң, же болбосо ыраазычылыгын билдирсе жакшы да. Анан чалып эле, Азамат мага 50 000 сом бер, 100 000 сом бер дегендер болсо керек сизге. Сөзсүз болбой койбойт экен. Эл болгондон кийин жашоодо канча адам болсо ошончо тагдыр, ошончо ой бар экен, ошондой түшүнүк бар экен да. Бир күнү түндө уктап атсак 3тө чалды. Анткени мен телефонду көп учурда өчүрбөйм да. Анткени бул экстренный чалуу болуп калышы мүмкүн, өчүп калса дагы жагдай болуп калбасын деп өчүрбөйм. Бирок түнкү саат 3тө бирөө телефон чалды. Анан мен ага айтып атам да. Ой, эже, Азамат жардам керек эле, аябай кыйналып атам дегенде мен эжени уруштум да. Эже, мындай адамдык мындай эмен кичине ойготпойсуңарбы? Түнкү саат 3тө кандай адам чалат? Кечинде саат 6-дан кийин телефон жумуш боюнча телефон чалбайт өзү мындай нормалдуу адамдар. Сиз мындай ойлонуп чалбайсызбы түн жанында? Эртең күндүз чалыңыз деп орой жооп бердим да. Уйку суроо мененчи. Десем эле эжеке токтоп калып эле, Азамат, алтыным кечирип койчу, сен уйкуңду бузуп койсом, мен уже уктабаганыма бир 10 күндөн ашты. Уйку жок менде. Күн менен түндү мынтип жаным кыйналып атканында, мен билбей күн менен түндү эметпей жаным кыйналганын себебинен сага чалып алыптырмын. Мени кечирип койчу, эртең байланышам деп эле кечирим сурап эле телефонду өчүрүп койдум. Канемет, мен уйкум ачылып кетти да. Эмне үчүн ачылып кетти? Себеби Аллах Таалачы бизге тынч уйкуну берип жатат. Биз ушуга шүгүр кыла албай атабыз. Биз уктасак, кайсы учурда уйкубуз келсе уктап калып атабыз, жастыкка башыбызды коюп. А жастыкка башын коймок түгүл, кое албай отуруп уктаган адамдар бар экен бүгүн жашоодочу. Ушуну көрдүм. Анан ошол эженин жанаасын уккандан кийин эле өзүм мындай туруп-атымдан аябай эме болуп кеттим дагы. Кайра эле байланышка чыгып эжеден кайра мен кечирим сурадым. Эжеке, сиз мени кечирип коюңузчу. Мен сизге кичине катыраак сүйлөп койдум окшойт уйку суроо менен. Эми айтсаңыз, сизге кандай жардам керек болуп атат эле деп кайра сөзүм оңдонуп түздөнүп алып, отура сөзүмдү уланттым да. Себеби мен кайра уктай албай койдум. Эмнеге дегенде, биз шүгүрчүлүктөн кетпеш керек деп ойлойм да. Анткени биздин уйкубуз тынч болуп тургандыгы, бутубуз басып жүргөндүгү, денибиз сак болуп тургандыгы бул чоң бактылуулук, чоң байлык экендигин түшүнүп атам да. Ар бир кайрылган мекендеш болсо, ооруп кайрылган болсо, жана башка өздөрүнүн реквизиттери тиркелет. Акча түшсө, өздөрүнө түшөт. Элден элге түз багытта биз байланыш гана түзүп берүү аракетиндебиз. Канча акча түшсө, мен болгондо келгенде мына ушул жерге кабыл алганыбызда айтып, ачык айтып кабыл алабыз. Биз сиздерди Кудай астын алдабайбыз. Силер да бизди алдабагыла. Жабылып алып, элди алдап, анан Кудайды да алдабайлы. Бизге ошол түшүп аткан каражат силердин колуңарда турат, бирок ошо турган колуңарда акчаны
ачык айтып бизге отчет бергиле, биз элге айтайлы мынча болуп калды дейли, анан эртеңки күнү Кудайдын алдында жүзүбүз жарык болсун деп айтып кабыл алабыз да. Анан ошон үчүн мен баса белгилеп айткым келет, эгерде кимде ким Азамат Байматов өзүнүн эсеп счетуна акча чогултат же өздүк фондуна акча чогулат деп же бизнеске айландырып алды деген сыяктуу түшүнүк болсо, ушул түшүнүктөн алыс болуңуздар. Себеби буга катар бир мисал келтиргим келет да. Базарда биздин көптөгөн мекендештерибиз бар, соода саттык кылышат базардачы. Баардыгы соода кылышып, балдарын багып атышат. Мисалы бүгүнкү күндө, ошол эле учурда базарда баардыгын эле алдамчы десек кандай болот? Мисалычы, менин пикирим да, өзүмдүн түшүнүгүм, баардык мекендештерибиз базарда отургандарга барсаң эле алдайт деген түшүнүккө келиш өзү туура эмес да. Бирок базарда бар соодагерлер, адилеттүүлүгү менен, адал жол менен, ырыскы менен оокатын кылгандар бар. Бирок ошол эле тараза ташынан алдап, мындай бир алдоону жасаган дагы адамдар бар. Бирок баарын бирдей дебешибиз керек да. Ошон үчүн мен бул жерден бир актануудан алысмын, бирок туура көз караш менен карап баасын берсе менимче жакшы болот деп ойлойм. Сиздердин фондко мисалы күндө канча адам кайрылат? Чалып? Бизге кайрылган өтө эле көп. Болжолдуу сан. Мисалы бир күндө бизге менимче бир 10го жакын адамдар кайрылат да. Андан да ашыгыраак, кээде өтө эле көп кайрылган учурлар болуп калат. Себеби ар кандай кайрылуу менен да. Мисалы бирөө карап турсаң, мындай да, мисалы бирөө чындап муктаждык менен кайрылышат. Кээ бири кайрылат, мен кыйналып атам деп, тиги кыйналып аткандан да катыраак кыйынчылык менен кайрылат. Эмне десең, баламдын контрагын төлөй албай атам деп кайрылгандар бар. Айрымдар бар да, ай чакырсак сен келбей койдуң, эмне бизди тоготпойсуңбу, эмне кыласың же унаң жокпу депчи. Анан бир маалымат бар экен, Азамат Байматовдун жеке бир айдоочусу бар дегенчи. Келгиси жалпы көрүшүбүз үчүн дагы түшүнүктүү болсун, кайрылып айтыңызчы, жеке өзүнүн айдоочусу болсо эмнеге барбай атат деген нерсе бар да. Ошондой ойду ойлоп аткан бир тууганым аябай ыраазычылык билдирем. Ошол оюңуз орундалып, мен ошондой жеке бир айдоочу айдатып кала тургандагыдай күнгө Кудай жеткизсе, да мен өтө кубанычтамын да. Бирок бүгүнкү күндө ошого жете элекпиз. Балким жеткизет, Кудайдан үмүтсүз эмеспиз. Ошондой мүмкүнчүлүктү берсе. Бирок бүгүнкү күндөчү ошол чакырып аткан мекендештерге бара албай калаткандыгым үчүн мен кечирим сурайм. Бул чындык. Бир эле учурда Баткенден кайрылуу болот. Ошол эле учурда аймактардан, ошол эле учурда Таластан кайрылат, Нарындан кайрылат. Анан биздин вертолетубуз жок да. Анын үчүн Садыр Нуркожоевичке кайрылыш керек да. Жана эки вертолеттин бирөөсүн бир улам берип туруш керек, биз барып турайлы депчи. Ошондо маселе жеңил чечилсе керек да. Анда ошондо кийинки берүүдө айтып калат экенбиз да. Азамат Байматовдун эки вертолети бар. Ошо эки вертолетту башкаргандага эме издейбиз деп, лётчик издейбиз деп. Анда айтат да. Лётчикке дагы баса белгилеп коюш керек. Өзүм баламды окутуп атам. Даяр лётчик бар да. Демек жумуш менен авиационныйда окуп атат да. Азыр сиз айтып калдыңыз го, 29 үй салынды депчи. Анан азыр мындай бир ой келип атат да магачы. Эгерде сиз мисалы бирөөгө жардам берген болсоңуз, үй тарабынан моралдыкпы же материалдыкпы кандай колдоо көрсөткөн болсоңуз, алар менен баягы жардам бергенге чейин эле ошончолук кызык мамиледе болосузбу? Же жардам бергенден кийин дагы мамилени сактап каласызбы? Өтө сонун суроо да. Мен бүгүнкү күндө мындай да. Бүгүнкү күндө ошондой бул нерсе мындай эмеден экен да, көз каранды экен да, адамдын өзүнөн. Мисалы кээ бир адамдардын адамгерчилиги болсо, биз жөн эле үй салып берип койгонду мен аябай бир укмуштуу бир нерсе катары эле өзүм үчүн кабыл албайм. Эмнеге дегенде жашоого алып келген, мисалы ата менен эненин мээнетин актабаган балдар жашап жатат. Бирок арасында сонун апалар бар да. Тынбай ден соолук сурашат, мисалычы. Ошолордун эле катарында мен ошол 29 үйдүн ичинен бир катарында мынакей бүгүнкү күндө Айтурган деген карындашыбыз биз менен чогуу кызматташып, биздин коллективдин ичинде убагында ошол кайрылып үй жок экендигин айтып, квартплата төлөй албай аткандыгын, күнүмдүк жашоодогу өтө татаал тагдырда жашап жаткандыгын айтып кайрылган карындашыбыз бүгүн биздин катарыбызда. Кечеги Айтурган менен бүгүнкү Айтурган өтө башкача. Мына бүгүн мамиледебиз деген суроого мен мындай жөн эле кооз сөздөр менен, акылдуу сөздөр менен эмес, мен далилдүү жооп бергим келет. Анткени кыргызда жакшы сөз бар. Адамды сүйлөгөн сөздөн эмес, кылган ишинен баала деген. Биздин сөзүбүздө эле укмуш көбөлткөн жабырткан нерсе болбош керек, далилдүү болуш керек. Мына далил азыр карындашыбыз отуруп, мына бүгүн мамиледебиз. Сиз айтып калдыңыз го, бир чоң өзгөрүү бар депчи. Мурунку менен азыркы депчи. Эгер мүмкүн болсо, жалпы көрүүчүлөрүбүз үчүн биз анда Айтургандай менен да бирдикте маек кылалы. Кандай дейсиз? Өтө сонун болот.
Мына азыр мисалы айтырган карындашыбыз 13 жашында мисалы жанагындай оор эмени башынан өткүзгөн карындаштардын бири. Мен мындай сөз башында аябай ыраазычылык билдирем да мындай эмегечи, айтырганымгачы. Себеби мындай кыйынчылыкты мындай жеңе билген адамдардын катарында болуп, ошол учур сааттарында дагы жеңил ойлуу калдырып, жаман жолго басып кетпей, ошондой кыйынчылыкта сабырдуулугу менен, чыдамкайлыгы менен чыдап, анан кайрылган, алгач таанышканбыз, табышканбыз. Ошол жылдардан ушул күнгө чейин мына чогуу биргеликтебиз. Анан азыр мына айтырган кечеги күнү жардамга муктаж болуп аткан айтырган бүгүнкү күндө мына элге жардам берип, бүгүн ушул жерде кызматта. Эми калганын айтырган менен уласак жакшы. Катарыңыздарга кошулуп, элдерге жардам берип, келиңиз айтырган айым. Канча убакыттан бери таанышсыздар? Ден соолугуңуз жакшыбы, амансызбы? Жакшы, рахмат, Кудайга шүгүр. Азат байке менен Кудай буйрса таанышканыбызга 5 жылдын жүзү болду. Бул жактан бир күн кечки Азат байке бул жакта көбүнчө отурбайт, өзү региондорго кайрылгандар көп болгондон көбүнчө ошо региондорго чыгып кетет. Бул жакта основной мен, анан бул жакта иштеген эжебиз отурат. Документтерди мен кабыл алам. Көбүнчө бизге боордон, бөйрөктөн, анан сколиоз боюнча ар кандай оорулар менен кайрылат, өзүнүн турмушунан кайрылат. Даже кээ бирөө келип алып ушул жерден мен бара турган үйүмө, бара турган жерим жок, ушул жерге эле уктап алайынчы дегендер бар да. Анан эми бул жактан магачы жумуштан мындай оордугу жок, мага такыр оордугу жок болгону мага психология жагынан бир аз кызат да. Баары Азат байке нерви уже 7 жылдан бери ой дейм да. Сабырдуулук. Анан Азат байке мен мурун сабырым жок болчу. Алгачкы жардамга муктаж кезим менин 7-класста окуп жаткан убагым. Мамамды врачтардын ошибкасынан туура эмес кан куюп, комага түшкөн да, 47 күн комада жатып. Анан мамам ооруп калгандан кийин 2 жылдан кийин Азат байкени бирөөлөр сунуштады да, ошо Азамат Байматовго кайрымдуулук фондуна кайрылып көрсөм болот беле деп. Ал кезде телефон менде жакшы жок эле да. Анан такыр байланыша албайм Азат байке менен, же жолуга албайм. Анан адресин Бекер дүкөнү бар эле Бишкекте. Ошол жакта адреске барып, кышында, февраль. Анан барып күттүм. Кар жаап атат. Азат байке ушундай күттүм да. Келет деп айтышты, күтүп турам, күтүп атам. Анан Азат байке келгенде Азат байкени деле биринчи жолу көргөм, сүрөтү жок, эч нерсеси жок. Көргөн эмесмин, тааныбайм. Анан келип эле Азат байке ушундай деп эле баягы башыман өтүп аткан нерсени айткам да. Анан Азат байке келип эле ооба кечинде баралы, карындашым барам, сөз колуман келген жардамды берем сөз деди. Мен Азат байке келип бизди видеого чыгарып жардам берет деп эч оюма, жашоом 180 градуска өзгөрөт деп ойлогон эмесмин, күткөн эмесмин да. Жашоодон эң биринчи мындай бир адамды көргөндө мотивация алып, жашоого кандай жашашты үйрөнүп ошондой болсом экен дейсиң го. Мен мотивацияны бул Азат байкеден алам да. Дошта чоң суу агып атса, күчтүү балык сүзүш үчүн күчтүү болуш керек. Агып аткан суудан өлгөн балык деле өтө берет. Кошо ага берет да. Азат байке болсо ошол чоң суудан канчалык бийиктеп кетип бартат, уже 7 жыл болду фонддун ачылганыначы. Анан мен дагы ошо Азат байкедей болуп, мен дагы сүзгөндө үйрөнүп атам жашоодочу. Фонддун ачылганына 7 жыл болсо, быйыл сиздердин тааныштыгыңыздар 5 жыл. 5 жыл. Демек, фонд жагадан түптүп келатканда эле чогуу биргеликте иштеп баштадык десек болот экен да. Азыр айтып калдык, көрүштөрүңүзгөчү үйлүү болдук депчи. Эгер мүмкүн болсо, жалпы көрүштөрүңүзгө көзүнө көрсөтөлү бага мындай сөз калбаш үчүн Азамат Байматов 29 үй алып бериптир деген сөз бойдон калбаш үчүн өзүбүз көзүбүз менен көрөлү, үйдү таанышалы, эгер мүмкүн болсо. Жакшы болот. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда биз жолдо кетип баратабыз. Азамат Байматов айткандай 29 үй салынды дейт, өз көзүбүз менен көрүү үчүн. Азыр буга чейин майк берген, айтырган айымда өзүнүн оюн айтып калды. Ал дал ушул жерде күнүнө желим бөтөлкө терип жана темир тезек өткөрүп, апасына күнүнө нан алып барчу экен, чай алып барчу экен, деги эле жандарын ушинтип багышчу экен. Акча таппай калгандыктан айла жок көчөгө чыгып баклажка тергенге, темир тергенде аргасыз болгом да. Мага көбүнчө темир тапкан көбүрөөк пайда алып келген да, чынын айткандачы. Мен башында иштеп акчасын бербей койгонго караганда. Ооба. Мен просто башында чейин баклажкадан азыраак акча түшөт эле да. Аны дагы еще өзүм көчөдөгү жүргөн жанагы кыргызча айтканда бомждар
мен талашчым да почти что элечи. Анан мага темир тапкан өзгөчө эме эле да, ошол темирден кичине көбүрөөк жок дегенде маамдын дарысына жебеп эле да. Чем ак эмгеги менен иштеп, колтойгон особняктарды тазалап жүрүп иштеп, ошонун чаңын сүртүп, ошонун терезесин жууп, канча эмгек кылсаң дагы, ооба, күн эмгек кылсаң дагы, бирок ошонун акысын бербей койгон бул адам мен балалыгым менен көтөрүп турмун. Эгер ошол кезинде мен азыр 22 жашымда ошол убакта болгондо мен башкача калмакмын. Мисалы күндө канча желим бөтөлкө териш элеңиз, жана канча килограмм темиртесек чыгып эле, аны канча сомго өткөрүп элеңиз? Темир тезекти мен 17-18 сомдон кымбат деп, 17-18 сомдон деп, баягы каргаш жерде ар кандай алат да. Кээде 5 килограммга жетпейт. Күнүнө 6 килограмм, 5 килограмм ошондой оор темир кичине оорураак болчу да, өзгөчө жанагы кышында, мага кышында издегени батарейка иштей алган темирлерди ыргытып ошолордон таап өткөрчүмүн да. Эми убагында ал кездин баары тең өтүп кетти. Эстесем жүрөгүм сирпилдейт. Анда аз калды үйгө чейин дагы? Ооба. Жүрүңүздөр анда. Аз калды. Айтурган өзү кылган мунун баарын бердичи. Аянт канча бак? Аянт канча эле? 5,5 сотук. Бул жер Калыс Ордо. Новостройка Калыс Ордо. Анан буюрса бул жерде Айтурган мына бүгүнкү күндө энеке менен бирге өмүр сүрүүдө, Кудай буйрса. Анда жүрүңүздөр, жалпыңыздарды үй менен тааныштырабыз. Бисмилла. Мына Айтурган эми сен бул бөлмөлөр менен өзүң тааныштыр, Мына Кудай буйрса сүйүнүчтүү, кубанычтуу Айтурган өзү бөлүшсүн. Келиңиз. Бул жакта, чакан бөлмө. Короче. Бул жак кире бериш. Ооба, кире бериш. Бул жак сырт кухня, анан зал. Бул конок бөлмө. Конок бөлмө. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы. Иштериңиз жакшыбы, амансызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Турабыз, жакшы, Кудайга шүгүр. Үйлүү болуп сүйүнүп турабыз, кубанып турабыз. Рахмат, үйлүү болуп. Ой, биздин сүйүнүүчүбүз чексиз балам. Айтып жеткизиш кыйын. Бул үйдү канча убакыт күттүңүздөр, айтыңызчы. Балам. Бул үйдү көп эле жыл күттүк го. Өмүр бою эле күттүм окшойт. 60 аяк баскыча эле күттүм. Азаматтын аркасы менен ушул Азаматка миң бирде ыраазымын. Азаматка эмне деп рахмат айтарымды өзүм да билбейм. Чексиз буга. Бир Алладан кийин Азамат бир эле комнат болуп, балам экөөбүз кээде кетип баратканда бусулуп калган үйлөрдү көргөндө ыйлачубуз. Ушуну кесир кылбай бизге эле берип койчу деп ошондой үй түйдү бизге. Анан Азамат ремонт жасап берди. Бир балдар чыгып алар жасап берди. Эл бар, журт бар экен, рахмат. Ошентип кирип калдык. Мына эми турабыз, дайлеп атырмала бир ремонтун жасап атабыз. Ошондо 1, 2, 3, 4 бөлмө окшойт, 4 бөлмө киребиштер ушундай экен да. Келгенсиз андай иши жасалгасы кандай эле бага алгач киргенде? Биз биринчи алганда бул үйдө терезелери эски, сынган, аябай эле ремонту жок үй болчу да. Анан кийин кышка жуук, почти кыш түшүп калганда алып бергенден кийин бул ичинин баарын биз Азот эке айткандай ошол боюнча эле көчүп кире береличи. Потому что ковид учурунда дагы биздин хозяиныбыз аренда квартиранын акчасын алды да. Биз айттык, акча мен иштебей эле, мен каяктан табам? Бир аз түшүнүп 2-3 айдыкын болсо дагы мындай жардам кыласызбы десек, мен ооруп атам. Мен больницада силердин акчаңар менен гана турам деп айтып, ошол ковид учурунда дагы алды да. Анан ошол нерсе жүрөгкө катуу жеткендиктен биз ремонту жок эле ушул ак акитаж болчу. Обой жок, эчтеке жок. Ошол боюнча эле кире берелик десек, Азат байкем болбой койду да. Ошо ремонт кылып беребиз, ичин котур сабыр кылып күтө тур, ичин полностью ремонт кылып, условиясы жок эле. Условиясы жок эле, туалет сыртта болчу да. Анан условияны бүт баарын түзүп, жашынакай обой чаптап бүт баарын евро ремонт кылып берем деп Азат байке болбой койду. Анан макул дедим. Анан ремонттон кийинки абалы сон.
убакыттан пайдаланып силердин жалпы Супер ТВнын жамаат нараачылык рахматымды айтам. Ушундай адамдын өмүрүндө эң кымбат нерсе бул адамдын көңүлү жана анын убактысы деген. Ошол кымбат убакытты бөлүп келгениңерге терең ыраазычылык жалпы жамаатыңарга. Ал эми экинчиден ошол кайрымдуу бол коомдук фонддун жакшы бир чыгарган, көтөргөн бир демилгелерин колдоого алгандыгыңыздардын жыйынтыгын сиздер көрүп атасыздар. Кылсак өзүбүз үчүн кылып жатабыз. Мен муну кылсам бирөөгө бир мындай бир милдет кылуудан эмес, жөн гана өзүм үчүн. Эми бул чагылдырылып атканыбыздын негизги максаты элди бир жакшылыкка чакыруу. Жамандыктан кайтаруу бул мусулмандын белгиси. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, мекендештер, замандаштар, мекенибиз өлкүндө өсүп, Кудай буйрса мындай карындаштарыбыз кароосуз калтырбастан, энелерди кароосуз калтырбастан, аларды өз канатыбызга калкалап, мына минтип жашынакай үйлүү жайлуу кылып, жашынакай катарыбызда кылып, мына ушинтип өмүр сүрүүнү мен каалайм жана ошол ишти сапардабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Кайрымдуу бол коомдук фондунун негиздөөчүсү Азамат Байматов агабыз менен бүгүн маектештик, баарлаштык. Жалпыңыздарга ден соолук каалайбыз, оорубаңыздар. Көрүшкөнчө.